Мырзабек мырза, мындай сөздөн баштагым келет да. Илгери бир биздин үч ата бабалардан бери илгери бир колдонуп келип аткан сөз бар да. Бирөөнү бирөө жумушка алыптыр да. Алып анан ошо завод склад болуп сен иштейсиң десе, мейли дептир. Анан айлыгың мончо десе, айлыгы дагы барбы дептир да. Ошо сөз туура келип атат да. Бул бир айлык да береби деген экен, завод складка барып алыпчы. Колхоздун председатель айткан экен. Анан экинчиси дагы бир сөз бар эле. Бул бала микрофонду өчүрүп койсоңуз да, зам. Сен өчүрүп койсоң. Анан экинчи дагы бир сөз бар да. Бул тегерменге салса эки кабынды көтөрө чыгат депчи. Ошо сөздүн бардыгы бүгүнкү Мырзабек мырза силерге тиешелүү болуп атат да. Бул жерде 2 сааттан бери суроо берилип атат да. 2 сааттан бери суроодо эки эле жооп болуп атат. Жасап атабыз, ооба, кагаз түрүндө беребиз, башка сөз жок. Бүгүнкү күнү өзүңүздүн ишиңизге, өзүңүз бир купулуңуз толобу жасап аткан ишиңизге бул бир. Экинчиден, Госстройдун жетекчинин функционалдык обязанностун бир кыскасы бир 2-3 пунктун айтып бериңчи. Мен азыр ушул жерде туруп, эгерде сиздин ордуңузда болгондо мен жетекчиликке айтам, мен бул жумушту жасай албайт экенмин, бул жамаштыкты аткара албайт экенмин. Силер мага ушу ишенип, ушу чоң бир опурталдуу мамлекетке эң керектүү бүгүнкү күндөгү чоң кызматты мага берип атасыңар, бирок мен мына 4 айда бул жумушту мен аркалай албадым. Колуман келбеди. Аракет кылайын дедим. Бирок жасай албадым деп кетип калганга таяр болуп калдыңыз да. Биз мына бүгүн сиз бизге ушул жерде отурган депутаттардын бардыгы жардамды бердик. Эми 4 айда 4 мамлекетке барып келиш деген не деген бул жоосундук эми сиздин кызматыңызда? Кыргызстанда эң биринчи ар бир депутат, ар бир райондо, ар бир ушу райондун акиминен, айыл өкмөттөн баштап губернаторго чейин бир эле суроо болуп атат. Мектепти качан курабыз? Детсадты качан курабыз? Таза сууну качан чыгарабыз деген бүтүн ушуга окшогон маселелер көтөрүлүп атат. Эң биринчи бүгүнкү күнү номер биринчи сизге кайрылуу болуп атат. А сиз али Кореяга кетесиз, али Өзбекстанга кетесиз, али Австрияга кетесиз, али да каяка кетип калдыңыз? Кытайга бардыңыз. Кече мен интернеттен окудум, Монголияга да бардыңызбы? Же барбай калдыңызбы? Монголияга барбай калыпсыз. Кече интернетте жүрөт эле. Эми ал жака барып алып эмне жасайсыз? Специалисттер жөнөтсөңүз болбойбу? Бул бир. Экинчиден, мына орун басарыңызды мен азыр көрүп атам. Бул ушу бир эле ушу специалист окшойт. Юристтерди алып алыпсыз. Эч бир нерсеге колду койбойт экенсиз. Мына Аяз Батыркулович отурат. 3 юрист чогулганда 3 мнение чыгат, эч ким жүрө берет. Спор боло бербейт. Жок, силерге бергеним жок. Мен просто айтып атам. Просто бүгүнкү күндөгү кебирдеги мамлекеттеги чече турган иштерди тез чече турган жумуш бар да. А сиз чет мамлекеттерди саякаттап эмне бар сизге? Мен ошого түшүнбөйм. Баткенде болсо мурунку сиздин предшественниктиңиз, мен ойлойм, ошо үчүн кеткен болсо керек деп атам. Баткендеги курулуштун айына. Баткенде болсо мына бүтөт, бүтсүн, анан башка жообуңуз жок. Мен сиздин ордуңузда болгондо мен туруп, бүгүн мен да бир дагы силердин суроолоруңарга жооп бере албаймын. Себеп мен 4 айдан бери бул жумушка аракет кылдым. Бирок колуман келбейт экен деп трибунадан түшүп кеткениңизде бүгүн молодец дейт эле бардыгы. Бул суроолордун көпчүгү мен айтып коеюн. Бир кыргыздын дагы жакшы сөзү бар, ынтымак жерде ырыс бар дейт. Коллективдеги сиздеги нездоровая обстановка. Дагы бир сөздү айтайын. Кыргызда жакшы сөз бар. Чымчык сойса дагы касап сойсун дейт. Колуңуздан келген ишти жасабайсызбы дейм да мен. Мына ойма ушунча суроолорду биз да даярдадык. Бирөөнө жооп жок. Менин сунушум. Мен бул кишиден жооп деле күтпөйм, Сүйүн Абдулдаевич. Жооп деле жок.
Siz esingizde bolsa gerek, жаңы дайындалыңызга biz ököz men aytkamын. 40 rayon var. 40 rayonda en negizgi masele mektep bolot. Sotsialдык объектилер болот. Ошого көңүлүрак буруп, түнү күнү тургузганда жаттап алың деп айтканмын. Эсиңиздеби? Мына бүгүн 4 айдан бeri кайсыл жерде кайсы объект курулуп атканын, майда объект жөнүндө айтпай эле коелу. Чоң объектилер. Канча мектеп бар? Канча мектеп бүгүн 50% бүттү? Канчасы бүтө элек? Канчасын консервация кылдыңар? Бирине да жооп жок болуп атат да. Элементарный bir каттарга жооп бербесеңер, коркуп эртеңки күнү жооп берем деп bir шаардын bir жетекчиси болгон илгери, ош шаарынын, Бишкек шаарынын жетекчиси. Орун басарына колду койдура берип, төртөдөн камалып кетип, өзү суудан. Сиз ошондой метод көтүп алдыңызбы? Жоопкерчиликти алып, президент сизге указ менен дайындагандан кийин сиз жоопкерчиликти моюнга алың да. Жумушка келип эле мен бул жака командировка болом, мен бияк барам, аяк барам деп жүрө бербей. Түнү күнү иштешиңиз керек сиз. Мен ойлойм Сүйүн Абдулдаевич, бир мына президенттин өкүлү отурат. Алмаз Акунжанов, сен биздин сунуш беребиз. Бирок жыйынтыгын өзүңөр чыгарасыңар, кабинет министри менен ушу президент. Бүгүнкү күнү эң жогорку, эң орчунчу маселеде дайындалган жетекчи иши нөл. Мына өзүңүз деле көрүп атасыз. Өзүңүз уялып чыгып кеттиңиз азыр. Онун көрө кичине бир кофе ичип отуруп турайын деп. Суроого жооп бербегендиги үчүн. Сизден суранычы. Ушу маселенин бардыгын жогорку жактагыларга жеткирсеңиз. Сүйүн Абдулдаевич, мен дагы Алишер Ташбаевдин бүгүн сунушуна кошулуп, мунун бүгүнкү иш ордун карап сунушубузду беребиз. Кандай чечим кыласыңар, аны өзүңөр билесиңер. Ошо сунушту мен колго салам. Ошону колдоп койсоңор, урматтуу депутаттар, рахмат.